көчөдөгү мамилебиз менен адамдарды мечиттен качырып атабыз. Хажжаж ибн Юсуф ислам тарыхындагы эки түрдүү пикир бар. Жакшы деп дагы, жаман деп дагы айтышат. Жаман деп айткандар көбүрөөк залым падышалардан болот. Мына ошол бир баланын атасын камап койгон ошол Хажжажга келгенде, менин атамды камап коюпсуң, бошот дейт. Ал Хажжаждын эшигине барып менин атамды бошот деген сөз, бул мени өлтүр деген сөз. Хажжаждын алдына кирген өлүм кайра чыгуу бул жаңыдан төрөлгөндөй болгон да. Анын хан сарайына кирген адам тирүү чыккан эмес. Мен илим алып, Куран окуп жүрсөм, сен менин атамды камап коюпсуң, бошот дейт. Мен илим окуп жүргөн баламын дейт. Нени окудуң, нени үйрөндүң, кана окучу дейт. Куран окусаң, макул атаңды коюп берем дейт. Олтуруп анан жана Наср сүрөсүн окуй баштайт. Иза жаа насруллах. Эгер сага Аллахтын жардамы келе турган болсо, вара айтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа. Адамдарды көрөсүң, алуучу адамдар ядхулуна фи диниллахи афважа. Аяттын негизинде ядхулуна фи диниллахи афважа, Аллахтын динине не кылат? Толук жамаат болуп кирет дейт. Ал бала Куран окуганда яхруджуна фи диниллахи афважа деп аятты бурмалап окуйт. Киришет эмес, динден жамаат оптум динден чыгат деп окуйт. Оптум динге кирет деген аятты оптум жамаат болуп динден чыгат деп окуйт. Балам, ядхулуна ам яхруджун. Динге оптум киришеби же чыгышабы дейт. Аятта өзү туурасы кандай экен, туурасы киришет. Десе жанагы жаш бала айтат, адилеттүү падышалардын пайгамбарга окшогон сылык сыпайы жетекчилердин астында жамаат кирет эле, сага окшогон залымдардын доорунда жамаат болуп чыгат дейт.